Саламатсызбы достор. Бүгүн биз силердин сунуштар боюнча грыжа жана бел ооруларына керектүү эң пайдалуу көнүгүүлөрдүн комплексин көрсөтөбүз. Эң негизгиси бул көнүгүүлөр комплексин күн сайын үзгүлтүксүз жасап туруу керек. Эң жакшысы эртең менен жана кечинде. Комплекс аябай жөнөкөй көнүгүүлөрдөн турат жана жатып жасасаңар болот. Ар бир көнүгүү болжол менен 50 секунд жасаса болот, андан кийин 10 секунд тыныгуу берилет. Биринчи көнүгүү: жерге жатып буттарды жамбаштын туурасына жайып коебуз. Колдор дененин жанында жатсын. Жатышыңыз ыңгайлуу болушу керек. Мойнуңузду узартып, ар бири кезектешип таманды жамбашка карай жакындатыңыз, тизеден бөгүп. Эгер ыңгайлуу болбосо байпак кийип же таманды жерден жылдырып же жеңил көтөрүп койсоңуз болот. Бул көнүгүүнүн пайдасы: белдин ыйык сандын бөлүгүнө кан айланууну жакшыртат, белдин жана жамбаштын булчуңдарын бошоңдотот. Тизе муунундагы маселелер барлар да үчүн абдан пайдалуу. Экинчи көнүгүү: пресс булчуңдарын чыңдап, тизеден бир аз бүкүлгөн буттарды кезек менен көтөрүп, акырын түшүрөбүз. Бел төшөктөн ажырабаш керек, колдор жерде калат. Пайдасы: белдин ыйык сандын бөлүгүнө жана жамбаш муундарына кан айланууну жакшыртат. Жамбаш бүгүнү булчуңдар иштейт. Омуртканын стабилдүүлүгүн күчөтөт. Үчүнчү көнүгүү: сол таманды оң буттун үстүнө коебуз, сол согончок оң тамандын үстүнө. Буттарды оң жакка бурабыз. Ошол эле учурда башты сол жакка бурабыз. Скрутка жай жана жумшак болуш керек. Омуртка менен моюн бирге кыймылдайт. Пайдасы: омуртканын ийкемдүүлүгүн арттырат, омурткалар ортосундагы аралыкты көбөйтөт, кыймыл аркылуу омуртканын кан айлануусун жакшыртат. Эми оң бутту сол таманга коебуз, буттарды сол жакка, башты оң жакка бурабыз. Пайдасы: скрутка аркылуу омуртканы сунат, омуртканын кыймылдуулугун жакшыртат, энергиянын жана кандын айлануусун стимулдайт. Эки таманды жамбашка жакын тартабыз, анан кайра сунуп түзөбүз. Бул кыймылдардын акырын жылмакай жасоо зарыл. Пайдасы: бел бөлүгүндө майда булчуңдарын активдештирет, омуртканы сунат жана жамбаш муундарын иштетет. Тазды жана прессти стабилдүү кармайт.
Ар бир бутту кезеги менен көтөрүп көкүрөккө тартасыз. Баш жана көкүрөк төшөктөн ажырабашы керек. Бир бутту тарткандан кийин экинчи бутту тартабыз. Бул көнүгүүнүн пайдасы жамбаш булчуңдарын сунат. Жамбаштагы гиперлордозду азайтат, омуртканын түпкү бөлүгүндөгү ооруну жеңилдетет. Тизелерди бүгүп, тамандарды жамбаш туурасынан кармаңыз. Тизелер оңго жана солго кезектештирип жыгасыз. Башты карама-каршы жакка бурасыз. Пайдасы: омуртканы узатат, омурткалар ортосуна аралыкты көбөйтөт, скрутка аркылуу булчуңдарды бошоңдотот. Жерге жатып тизелерди бүгүңүз. Колдор бир багытта. Бир колду жай ачып, көз менен артынан караңыз. Баш жана тизелер ордунда калат. Пайдасы: көкүрөк бөлүктөгү омуртка ийкемдүүлүгүн жакшыртат. Скапулярдык, желекке жакын булчуңдарды иштетет. Көңүлдү жана денени бошоңдотот. Тарапты алмаштырып, мурунку көнүгүүнү экинчи тарапка кайталаңыз. Кол менен, көз менен артынан караңыз. Тизелер ордунда калсын. Жерге жатып, оң тизени көтөрүп, сол кол менен акырын басып, оң тарапка скрутка жасайбыз. Оң кол түз, көз караш оң тарапта, башты буруңуз. Пайдасы: омуртканын ыйык бөлүгүн скрутка менен иштетет, жамбаш жана бел булчуңдарын бошоңдотот, омурткалар ортосуна аралык көбөйөт. Сол тизени оң тарапка алып ачып, оң кол менен кармап скрутка жасайбыз. Жерге жатып, тизени бүгүп, тамандарды жамбаш туурасына коебуз. Жамбашты көтөрөсөңүз, анан жай түшүрүңүз. Ар бир кыймылды дем менен коштоп жасаңыз. Пайдасы: бел кристес бөлүгүндө бошоңдотот жана күчтөндүрөт. Жамбаш булчуңдарын активдештирет. Омуртканын төмөнкү бөлүгүндө кан айланууну жакшыртат.
Жерге жатып тамандарды түз, пятки бирге, колдор баш артында. Жамбаш жерде калат, көкүрөк бөлүгүн акырын көтөрөсүз. Ай бир омуртка акырын көтөрүлүп жана түшөт, мончокто ирет менен. Пайдасы: омуртканын сунат жана ийкемдүүлүгүн жакшыртат, көкүрөк бөлүгүндөгү булчуңдарды активдештирет, дем алуу системасы да активдүү иштейт. Жерге жатып, колдорду өйдө, буттарды түз ылдый сунуңуз. Кол менен алдыга, бут менен артка сунуңуз. Дем алууда көтөрүлүп, дем чыгарууда күчтөнүп сунуңуз. Пайдасы: омуртканын узундугун жана аралыкты көбөйтөт, булчуңдардын жумшак сунат узартат, күнүмдүк кыймылдарда ийкемдүүлүктү камсыздайт. Колдор дененин жанында, алаканыбыз жамбаш астында. Эми эки бутту бирдей көтөрөсүз, ийиндерди бош кармаңыз, мойнуңузду сунуңуз. Пайдасы: белдин ыйык бөлүгүндөгү булчуңдар күчтөндүрүлөт, жамбаш жана бут артындагы булчуңдар иштелет, омуртканын стабилдүүлүгү жакшыртат. Колдорду жана буттарды бир убакта көтөрөсүз. Эгер оор болсо, колдорду кулакка жакын бүгүп көтөрсөңүз болот. Пайдасы: бүткүл артка жана жамбаш булчуңдары иштейт, омуртканын туруксуз жерлерин стабилдештирилет, жүлүндү коргоп турган ички булчуңдарды чыңдайт. Тизелер жана колдор жерде. Дем алууда аркаңызды ийип, көкүрөгүңүздү түшүрүңүз. Дем чыгарууда карынды ичке тартып, арканы көтөрүңүз. Бул көнүгүү аябай пайдалуу, буну ар дайым жасоого биз сунуштайбыз. Анткени бул омуртканын бардык бөлүктөрүн иштетет, омурткалардын жай жылдырып бошоңдотот, булчуңдарды эластик кылат жана белдин катаюусун азайтат. Тизилерди кеңейтебиз, жамбашты согончокко жакындатабыз. Колдорду алдыга сунсак да, жанга коюп койсок да болот. Башты полго тийгизип толук бошоңдотуңуз. Пайдасы: көкүрөк жана бел бөлүгүн бошоңдотот, ийиндер, бел жана жамбаш эс алат. Терең дем алуу аркылуу жалпы денени тынчтандырат. 22-күнүгү толук релаксация.
Маанилүү эскертүү: комплекстик күнүнө 2 жолу эртең менен жана кечинде жасоого сунушталат. Минималдуу 1,5 ай 2 ай үзгүлтүксүз түрдө аткарсаңыз, омурткалар, грыжа кыйла жеңилдейт же жоголот.